Кудурет уже жакында кетет жумуштан деп. Комментарий бере аласызбы? Бир 2 жума сунуш болуп жүрдү, Ошко губернатор болсун дегенчи. Соцсеттерде ошентип жазып атышат, Кудурет семирип кетти деп. Сиз билесиз, телефондон ар кандай кылып тартып койсо болот. Акыркы үлгүдө телефон көтөрүш керек деп, мага кызматтык телефон беришкен да. Ал эми жана ДТП боюнча. Ал ДТП биз мындай болгон. Биз бирөөнү жалган каралап, акча алып ошо менен жашагандарга ишенбеш керек. Эгер бир адамды массалык түрдө жамандап аткан болсо, бул демек саясий заказ деп түшүнөм. Амансыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биз сиздерге адаттагыдай эле коомчулукта акыркы убактарда өзүнүн актуалдуулугу менен жаңылык болуп, же болбосо кандайдыр бир окуяларда элдин астында чыгып жүргөн адамдар менен сиздерге маек куруп бермекчибиз. Бүгүн бизде конокто Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы жетекчиси Кудурет Тайчабаров болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин маекке уруксат берип, ушу сүйлөшөбүз дегениңиз үчүн бир ыраазычылык айтабыз. Анан утурлай эле дароо суроого өтсөк, бүгүн иштеп аткан убактыңызга сиздикке канча болуп калды? Жакында 2 жыл болот. 2 жыл. 2 жылдын ичинде жаш жетекчи катары мындай энергиясы деп атайын бир ажоонун өзүнүн көрсөтмөсү менен даярдалган киши катары бизде ийгиликтер кандай болду? Биз келгенден бери көрсөткүчтөрдүн баары мындай аябай чоң 50%га чейин, 100%га чейин көрсөтүлгөн тармактар бар. Кээ бир кирешелердин түрлөрүнөнчү. Биз жыл сайын бюджетке 1 миллиард 300 миллиондон ашык салык төлөмдөрүнүн түрүн киргизебиз. Андан сырткары инвестициялык климат жакшырып, Кыргызстанга келип иштейбиз дегендердин саны көбөйүүдө. Негизинен жанагы пандемия, дүйнөлүк кризис учурунда токтоп калган ишканалардын көбү иштей башташты. Анан учурдагы жанагы дүйнөлүк санкцияларга туш болгон өлкөлөрдүн айынан көп экономикалык мамилелер кескин солгундай түшпөдү. Ошолор азыр биз жакка келип жанданып атышат. Буюрса көрсөткүчтөр жакшы болгондуктан биз ушул кезге чейин ушул ишти аркалап жүрөбүз. Бизде ушул артыкчылык деп айтып келип атабыз да, ушу сиздер өндүргөн продукциялар болобу, ушу сиздер колдоо көрсөткөн тараптар менен кеңейүү барбы? Биз келгенден бери жана иштебеген субъектилер такыр кетип калган, бизде мыйзам боюнча 1 жыл экономикалык иш аракетти көрсөтпөгөндөрдү биз сотко берип статусун ажыратабыз дагы. Анан ордуна келгендерди жаңыларды каттайбыз да. Эми санын көбөйтпөйчү. Ошентип отуруп биз келгенде бир 320 чакты болчу, бирок азыр 302. Биз көбүн кыскарттык да. Азыр көп жаңы товарлар чыга баштады, меморандумдар түзүлүп атат, бүт бардыгы мындай өсүш жагына жылып атат да. Бир гана реэкспорт деген көрсөткүчтөн токтоп калдык, себеби бизде реэкспорт кылганга НДСти киргизип коюшту да. Бизде да төлөйт, анан барган жагында төлөйт болупчу. Бул ишкерлерге ыңгайсыз болгон үчүн азыр ушул тармак токтоп турат. Калган жагынан бүт өсүштөр бар. Бизде жалпы Кыргызстанда мындай журтчулукта мындай табышмак сыяктуу объектидей сезилет да. Сез Бишкек десе бир кандайдыр бир коробканын сыртынан окуп калабыз муну. Мындай элге кандай колдоолор, кандай кызмат, эл менен кандай иштешүү, ушундай функцияларын толуктап айтып бере аласызбы? Биз ойлойбуз да, мунун ичинде бул чыгат экен, тигил чыгат экен деп бармакка салып санайбыз. Бирок ошолор кимдер аркылуу, каяктан, же өзүңүздөрбү, же сырттан келген инвесторлорду контролдоп коронун ичинде чыгартасыздарбы? Ушу тууралуу толук айтып берсеңиз. Мында да дүйнөдө эркин экономикалык аймак өндүрүштүк потенциалын, экспорттук потенциалын көбөйтүү максатында ачылат да. Кытай эмнеге азыр дүйнөнү өндүрүш менен кармап мындай биринчи орунда турат, экономикалык жактан басып алган да. Булар башында 3 СЭЗ ачышкан, эркин экономикалык аймак ачышкан. Азыр 350дөн ашык СЭЗ бар. Эми биз СЭЗ деп көрүп калганбыз, кыскача айтып. Ошол неме эркин экономикалык аймак көп болгондуктан аларга инвесторлор көп келет да. iPhone да Кытайдан чыга берет, Nike деле мисалы бүт дүйнөлүк брендтер ошол жактан чыгат. Бириккен Араб Эмираттары, Дубай кандай өнүктү. Буларда фри зона деп коет.
эркин экономикалык аймактын мүмкүнчүлүктөрү аябай зор да. Ошол себептен бүт дүйнөдөгү бизнесмендер сөзсүз Кытайда бир фирма ачып койгон. Дубайда мисалы. Дубайда бир фирманын кагазы эле $1 миллион сатылат экен, уже ачылып иштеп аткан кагазычы. Ошол себептен өлкөдө эркин экономикалык аймагы болбосо, инвестор келбейт да. Бул инвестициондук климаттын жүзү да. Анан бизде ушул мен келгенге чейин аракеттер болгон экен, эркин экономикалык аймакты банкрот кылып, жоюп салып, башкаруусун жеке колдорго, жеке компанияларга өткөрүп берип, анан биз азыр сиз менен отырган территория 43 гектарды ээлеп турган. Бул жерде эми билесиз да, азыр бизде курулуш тармагы өнүгүп кетпеди бизнеси. Ушул жерди алса бир $2,5 миллиард курулуш иштерин жүргүзөбүз деп аракет кылган топ жеке кызыкчылык үчүн. Ал жерде депутаттар да болгон, министрлер да болгон, мамлекеттик кызматкерлер да болгон, атайын кызматтын өкүлдөрү да болгон, жанагы криминалдык чөйрө да болгон, бул жакта иштегендер да болгон. Банкрот кылышат, неме сездичи. Анан бул жакта көп жылдан бери иштегендерди кааласаң иште, каалабасаң ылдый, аэропорт жактагы территорияга көчүп алып иште деген шартты коебуз деген да. Ушул маалыматты атайын кызматтар Садыр Нуркожоев жаңы немеге келгенде менимче жеткирген окшойт. Анан бул жака ушул баары менен чабышып, ушу каралап неме кылгандарга туруштук берген, сатылып кетпеген, эч кимден коркпогон адамды коюшуңуз керек деген талапты койгондуктан мен негизи өзүм сыртта жакта жүргөндө башка жумушка чакырылгам да. Анан ошол сыр болбосо каяк жака? Чынын айтсам мен көпкө чейин келбей жүрдүм. Эми өзүңүздөр билесиздер, 6-октябрда революция болгон. Мага бир 2 жума сунуш болуп жүрдү, Ошко губернатор болсун дегенчи. Өзүңүздөр деле билсеңиздерге 2 жума Оштон губернатору жок, туруп калбады, бош болуп. Анан мен чынын айттым, ал тармак мен үчүн мындай жат да, себеби мен мамлекеттик кызматта иштеп көргөн эмесмин. Мен өзүм экономикалык билимим бар, Аю холдингинде иштегенмин. Мага ушундай өндүрүүчү, бизнес, коммерция сыяктуу тараптар болсо, уюштуруу жагы, ушул жагында пиар жагы керек колдонулчу, мындай менеджерлик жактар болсо барам деген учурлар болгон. Ошол учурда мага Мегакомго башкы директор бол деп чакырылуу болгон. Себеби Мегаком улуттук оператор болгондуктан мына элдин намысына тийип, ошонун пиар жагын алып, элди көбүрөөк абонентин өстүрүп, Кыргызстанда номер 1 оператор болгонго ушундай бир менеджер керек болгон деп чакырышкан да. Ал жакта айлыгы жакшы деп чакырган. Мен ошого макул болуп келгем. Чынында келбейт болчумун, себеби ошо сырт жакта өзүм бизнесим бар болчу да. Анан келгенде эле ушул жакта мен келгичекти, эми көп убакта келдим да. Келгичекти жанагы маалыматтар жетип, анан бул жакка суранып, мен барбайм, ал жакта ушундай проблемалар көп экен десем болбой, башка бирөөгө ишене албайбыз деп туруп жиберишкен. Чынына келгенде каралар менен сүйлөшкөнгө туура келди. Анан мен келген күндөн баштап жана журналисттерге акча төлөп жамандатмай башталды да. Себеби алар эми кайсы тараптан болот деп ойлойсуз? Эми жана айтпадымбы? Биринчи чабуулдар ушул жанагы СЭЗдин башкаруусун жеке колдорго өткөрүп туруп, могул жакты жоюп, банкрот кылып, бул жака үй курабыз деген тараптардан башталган биринчичи. Андан кийин бул жакта мыйзамсыз иштерди кылгандар болгон, биз анын баарын токтоттук да. Ошолор тараптан башталды. Азыр деле ошондой азыр иштебей турган субъекттер бар, жумуштары токтотуп калганчы, мыйзамсыз жумуштары. Ошолор чуркап жүрүшөт да, жаманатты кылыпчы. Бир дээрлик 90% жумуштары жакшы жүрүп, эч кандай коррупция жок. Биз бүт жеңилдиктерди, биз өкмөт менен мамиле болгондо дайыма биздин субъекттер, компаниялардын кызыксын талашабыз да. Садыр Нуркожоев Турцияда айтты эле. Бизге келсеңер эми ишкерлер чуркабайт, чиновниктер өздөрү чуркайт силерге шарт түзүп бериш үчүн депчи. Биз ошондой көп чогулуштарды, жолугушууларды уюштуруп атабыз. Жакында эле 2-августта болду. Ага чейин Бактыер Кечиевич Төрөбаев экспортко жооп берген вице Кабминдин орун басары катары аны алып келип, ал таможнянын башчысы, салык кызматын, Минэкономду алып келип, инвестиция боюнча агенттиктин жетекчилигин алып келип, ошол жерде биз субъекттер менен жеринен сүйлөшүп, эмне маселелер бар чечип берүү аракетин жеринен уюштуруп атабыз да. Ушундай иштер жүрүп атат, бирок кээ бир учурлар болот экен да. Кудурет 2 жылдан бери отурат, демек значит ал жерде аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Жок, мындай да азыр акыркы убакта соцсеттерде. Эми азыр бизде жашообуздун бир бөлүгү ошол жак болуп калды. Кааласак, каалабасак да ал жак менен эсептешип калдык да. Акыркы убакта чоң актуалдуулук келип атат.
Кудурет семирген деп айтып атат. Чыкты. Эми баягы этикага туура келбесе кечирип турам, ошондой чыкты. Дагы бирөөнү сүздү. Андан кийин ал машина оңолбой жатат. Анан жанагы телефон деген боюнча азыр акыркы убакта эң ушул чоң маселе болуп атат. Анан бүгүн дагы мен Facebook'та лентадан окуп калдым. Кудурет уже жакында кетет жумуштан деп. Комментарий бере аласызбы ушуга? Ушул ар биринен жооп берейин. Эми жана сиз семиргенден кийин баштадыңыз. Улуттук лиганын мен өзү 20 жылдан ашык волейбол ойноп келем, профессионалдык. Ошол эң жогорку лига улуттук лига болуп эсептелет да. Ага чейин жогорку лига деген бар, мындай региональный лигалар бар. Ошол улуттук лиганын турунун ачылышында волейбол федерациясынын президенти Элмирза Аракчиев сиз айткан сөздү айтты да, мына соцсеттерде ошентип жазып атышат, Кудурет семирип кетти деп. Азыр улуттук лигадагы эң жашы улуу оюнчу Кудурет болуп жүрөт депчи. Менин боюм өзү 1.85. Анан салмагым 85-90 болгону бул стандарт да. Норма. Норма. Мына мен семиз көрүнүп атамын сизге азырчы. Жок, азыр нормально. Жок, мен дайыма эле ушундаймын. Анан элдер жазып койсо ишине беришет экен да. Сиз билесиз, телефондон ар кандай кылып тартып койсо болот. Ар кандай программалар менен неме болуп койсо болот. Анан ошондо күлүштү дейм. Волейбол билесиз, бул спорттун, мисалы семиз бол футбол ойноп жүрөсүң болот. Волейбол өзүңдү асманга 1 метр бийиктикке секирип турган, ошол жерде чабуул жасашың керек. Бул оор турмуш да. Чында мен жумушум калбай калган сыяктуу эле залга да күндө барам. Эртең менен да кечинде да барган күндөр болот, дем алыш күндөрүчү. Мен өмүр бою спортто жүргөн кишимин да. Бул мен үчүн неме, семирип кетүү мен өзүмө туура келбейт. Себеби мен атам дагы ушундай неподвижный образ жизни деп коет, журналист болуп иштеген, жетекчилик кызматтарда. Анан спорттон алыс болгондуктан диагнозу сахар болуп мени көп урчу да, кыймылда спорт менен алектеп, ошол себептен мен аябай спортту калтырбай неме кылам. Ал мен үчүн биринчи орунда да. Тойго барбай калышым мүмкүн, бирок тренировкага барам да. Анан эми жанагы айыптоолор боюнча телефон боюнча, телефон боюнча келсем, биз бул жакка келсек, кызматтык телефондор бар экен, эң акыркы үлгүдөгүчү. Анан бизде кеңешчилер, немелер бар, протокол бар. Сиз өлкөгө инвесторлорду, өзүнүн өлкөсүндөгү бай болгон адамдарды инвестор катары өлкөгө чакырып сүйлөшкөн адамсыз деп туруп мага кеңеш берип атышат. Мен мисалы могу шакек такпайм, саат такпайм, галстук такпайм да, мындай кыскандай сезиле берет да. Анан ошол жолугушууларда мага шакек тактырышат, нике шакегин тактырышат, саат тактырышат, галстук тактырышат. Анан ошол сыяктуу эле акыркы үлгүдө телефон көтөрүш керек деп мага кызматтык телефон беришкен да. Анан бул ошону неме кылып атышат. Ал жерде эч кандай мыйзамсыз нерсе болгон эмес. Бизде андай телефондон 4-5 бар да. Мурунку жетекчилердин баары көтөргөн. Аткаруучу директор, башкы бухгалтер, финансовый директор. Бул жерде сиздин ушул жана телефон боюнча бир ортодон сурай кетейин. Мурда бар экен деп айтыптырсыз, бирок алардын үлгүсү былтыр ноябрда чыккан телефон деп айтып атышат да. Былтыркы ноябрь айынан баштап чыккан телефон, ал мурункулардан калган телефон эмес деп атышат. Былтыр ноябрда iPhone 13 чыгып атпайбы? Бирөөнү айыптаган оңой да, себеби калптын границасы болбойт да, чындык неме бир рамканын ичинде да, ал өзүнүн нугунан бурула албайт. Ал эми жана ДТП боюнча. Ал ДТП биз мындай болгон. Биз машинаны кандай алганбыз? Бизде дебитордук карыз болуп калат да. Пандемия учурунда көп банкрот болуп, чет элдик ишкерлер өзүнүн өлкөсүнө кетип калышкан. Анан кандайдыр бир документтер керек болгонбу же өзүнүн буюмдарынан кабар алганы келгенби? Келген учурда анын карызы аябай көп болуп кеткендиктен биз территорияга кирген бойдон машинасын чыгарбай койгонбуз, карызын төлө депчи. Себеби биз ал кишини таппай атканбыз да. А мыйзам боюнча эгер 3 жылдан ашып кетсе, биз карызды доолой албай калабыз. Анан биз ар түрдүү методдорду колдонобуз. Кээ бирлер мындай мировой сүйлөшүп, эгер байлык мүлкүн өткөрүп берчү болсо, алар биз мыйзамдуу түрдө оценщиктерди нанимать этип, тендер аркылуу алар баалашып, ошол баа менен бизге өткөрүп берет баланскачы, биздин баланста. Биздин баланста жанагы трансформаторлор бар, мисалы оборудованиялар бар, имараттар бар, ошондой эле жанагы айтылган сыяктуу транспорттук немелер да бар. Тракторларын өткөрүп берген учурлар да бар, мисалычы. Анан бул жерде эч кандай мыйзамдуу нерсе эмес. Бизди 7 жолу ар кайсы органдар текшерди. Эсептөө палатасы, Ген прокуратура, ГКМБ, республикалык салык кызматы, ушундай текшерүүлөр бизде көп да. Таможня текшерет. Сиз бизге мындай көрүнөсүз да, бир ажоонун колдоосундагы, ажоонун өзүнүн калкалоосундагы эрке баладай көрүнөсүз. Бул азыр баарына эле да, мисалы. Анан
ушул жерде ошол салык кызматы жанагы ар кандай тийиштүү органдардын келип текшерүүсүнө кандай мамиле болот сиз тараптан? Бизге тескерисинче бизди көбүрөөк текшерет. Себеби ажоо эскертүү берген, эгер бир мыйзам бузуу же неме болчу болсо, капа болбогун депчи. Себеби мен дайындаган кадрлардан аз эле саналуу эле калды да, көп убакыт иштеген депчи. Тескерисинче бизге көбүрөөк текшерүү келет да, ушул катачылык кетирип, мени уят кылбасын деп көп текшертет мисалычы. Биз болушунча ушул атайын канчалык ишеним көп болсо, ошончолук жаза да көп болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен биз болушунча бизде жанагы субъекттер деле депутаттыкка кандидат болуп айтып жүргөн теледебаттардачы, сезде коррупция жок депчи. Ошондой ишенимге кирген үчүн биз ушул убакка чейин иштеп жүрөбүз да. Эми текшерүүдө мисалы бир орган келип текшерсе, ал жерде сөзсүз мындай калыс адамдар бар да, туура эмес неме болсо айтып чыгат мисалы. Ошол себептен биздин иштер мисалы ген дирекцияда 400 жакын адам иштейт. Ошолор деле айтып чыкмак, момундай мыйзам бузуу болуп атат депчи. Өзүңүздүн коллектив менен мамилеңиз кандай? Азыр бу жерде болгон өзүңүздүн аппарат менен бардыгы. Коллектив менен мамиле жакшы. Сиз биздин любой кызматкерди токтотуп чыгып баратып деле сурап көрсөңүз, азыркы генеральный директор кандай депчи. Бүт баары жакшы немеде ойдо да. Бир учур болгон, мен жеке бизнеске кетейин деп, бул жакты тапшырып кетейин деп неме кылсам, коллектив чогулуп келип аябай суранышкан, кетпей эле туруңуз. Эми сиз бир ишти аягына чыгарышыңыз керек да, кетип калсаңыз иштей албай кетти деген сөздөр болот. Аягына чейин неме кылып коюңуз, бүт бардыгы эми өнүгүп жылып келатканда кеткениңиз туура эмес болуп калат деп суранышкандан, кайра чын эле кетип калчу болсом кийин мына иштей албай кетти деген сөздү айтышы мүмкүн деп, кой ишенимди аткаралы деп до конца иштеп калдык. Бир волейбол команданы деди Казакстанга барып, ошол жака дагы баягы протоколдон сырткары өзүңүздүн кошо барганыңызга чейин дагы сөз кылып атышат. Ал мындай болгон, эл аралык турнирге Кыргызстан командасын чакырган, Кыргызстан командасын. Анан бизден эч ким барганга мындай мүмкүнчүлүк таппай калган да. Анан биз Кыргызстандагы күчтүү балдарды чогултуп, Кыргызстан атынан барып ойноп келгенбиз татыктуу. Ошол жерде дагы мен как баш көз катары мындай машыктыруучунун немесин аткарып, биз барып жакшы. Сиздин демөөрчүлүк боюнча да айтып атат да, ошол жерде ошол бир кандайдыр бир акчаны Тайчабаров колдогон деген нерселер менен. Андай иштер болгон эмес беле? Жок, андай иштер болгон эмес. Биз мындай жеке ишкерлердин колдоосу менен, анан биздин демөөрчүлүк болгондо бизде биз жана бир команданын атын неме кылыш керек да. Бизде даяр форма бар да, Сез Бишкек дегенчи, ошону колдонгонбуз да. Команданын атын ошол Сез Бишкек деген форманы кийип чыккан үчүн ошондой түшүнүк калып калган. Дагы бир Кыргыздын дагы бир өндүрүшчү жигити менен кече жакында эле бир кандайдыр бир жер тууралуу бербейт, берет, иштебейт, иштейт деген сыяктуу бир сөз болуп кетти. Бакай Өмүралиев тууралуу. Берет, бербейт. Бакай Өмүралиев мен ошондо айткам, келип бизден бир сурап көрдүңөр беле деп. Бизге мына любой ишкер келип бир күндүн ичинде катталып, каалаган көлөмдөгү жерин алып ишин баштай алат. Биякта эч кандай тоскоол жок, тааныштырыш кереги жок. Бакай Өмүралиевдин өзүнөн сурап көрүңүздөр, бир келди экен өзү. Мага мен тааныбайм аны, келип көрө элек бизгечи. Анан сырттан отуруп эле эч кимге берет, бербейт деп жүргөн туура эмес да, чынбы, келип көрүш керек. Анан акыркы эмес, эми мындан кийин да Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Эме Кудурет Тайчабаров жумуштан кетет деп атат. Качан кетесиз? Мен жумуштан жана жогоруда айткандай, качан уже мындай мисалы мамлекет башчысы же коллектив неме болуп калганда, мен менен иштеше албай калганда, мен ошондо кетүүгө даярмын. Азырынча мындай эч кандай. Азырынча тескерисинче, мисалы жанагы бизди сындап аткандар сурак берип чыгып айтып атышпайбы, ой, текшерет тиги бу деп. Бул нерселердин баары эч жак текшерилип бүткөн. Просто менин ордума келгиси келгендер бар. Анан ошол текшерүүлөрдү жибергендер да ушуларда. Мисалы арызданып барат, алар келип текшерет, эчтеке таппайт. Анан текшерүүдөн жыйынтык чыкпагандан кийин эмне кылыш керек? Жамандаш керек. Анан ушундай сливать этем, билесиз азыр. Акча берсең, любой журналист же любой жанагы фейк фабрикаларын кармаган немелер, командалар жамандап чыга берет. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир нече тарап жамандап аткандыктан, значит бул саясий мындай акция да жамандап кетирүү максатычы. Ошол акыркы убакта мындай бир
кандайдыр бир саясий оюндардын чекеси чыккандай болуп, кээ бир кишилерге ачык чабуул, кээ бирөөгө кандайдыр бир кокустан дайындоо деген сыяктуу нерселер болуп атат да. Бүгүнкү ушу Кыргызстан ичиндеги саясатка бүгүн бияктын башкы директори катары эмес, Кыргызстан жараны катары бүгүнкү акыбалга кандай баа бересиз? Чынын айтканда өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин территорияга кирип кеткенде, бир башка мамлекетке кирип кеткенде болосуң да, сырттан эмне болуп атканын көп деле кабарың жок да. Анан аябай бир маанилүү окуя эле резонанс болуп кетпесе эле биз карап калбасак, жана WhatsApp'тардан келип калышат го, тааныш тумуштарын неме кылып бөлүшүпчү. Ошондо гана байкап калбасак, атак мындай саясат менен, сырттагы жаңылыктар менен көп неме байланышып турбайбыз да. Анан учурдагы абал боюнча жакшы эле баа берем. Эл аралык деңгээлде мамилелерибиз мындай күчөп жакшы ынтымак алака болуп атат. Мурда ишке ашып келбеген, мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдору ишке ашып атат. Эми биз жана мамлекеттик делегациялардын курамында же болбосо бизге келген документтердин негизинде жылыш болуп аткандарын байкап турабыз да. Себеби ошол мамилелер түзүлүп атканына байланыштуу ишкерлер да ушул жак аркылуу иштеш керек деп бизге көп чет элдиктер келип атышат. Күн сайын сөзсүз бирден экиден сырттан келген инвестор менен кабыл алып сүйлөшөсүң, шарттарын түшүндүрүп бересиң, алардын кызыгуусун байкайсың да. Ал эми саясат боюнча мына бүт мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдердин, медиктердин айлыктары көбөйүп атат. Мен ушул боюнча да бир капачылыгым бар. Бизди мисалы айыптаганда сен экөөбүздүн акчабыз мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп жазып атышпайбы? Бул сабатсыздык да. Эркин экономикалык аймак бюджеттик кодекс менен жумуш алып барбайт. Биз бюджеттен бир тыйын албайбыз. Тескерисинче биз бюджетке толтурабыз да. Биз бюджетник болуп эсептелбейбиз. Сырттагы кыйкыргандар биздин акчабыз дегенге акысы жок да. Бул жерде биз өзүбүздүн жанагы өзүбүздүн хозяйственный субъект деп коет, өзүбүздүн чарбабыз менен өзүбүздү багабыз да. Анан экинчиден биз мамлекеттик кызматкер эмеспиз, бизге мамлекеттик стаж кетпейт да. Анан жанагы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көбөйтүлгөндө деген учурда биз капа болобуз. Биз эмнеге мамлекеттик кызматкер эмеспиз, биздикин да көбөйтүш керек депчи. Ал эми текшерип келгенде бизди мамлекеттик кызматкер кара текшерет да. Ушундай бир эки ача неме бар, учур бар да. Анан мына Кудай буйрса, биздин Кыргызстанда өндүрүшчүлөр көп. Кээ бирөө кандайдыр бир каражаттын жоктугунан, кээ бирөө бир ошонун жолун таба албай, бир өзүнүн бир чыгарган, өндүргөн нерсенин бир жаңылыгын дагы ушундай нерселерди астыга жүргүзө албай кыйналган бизде бар адамдар. Мен как журналист катары көп эле көрүп жүрөм да ошону. Ушундай жактарга ушу Сез Бишкек жактан бир кандайдыр бир салым же бир ушундай колдоо болобу ушу элдин ичинде өзүнүн арасында дагы? Бул жанагыдай оюндар же болбосо бир жакшы иш-чараларга демөөрчүлүк кылганда башка дагы ушундай салымдар, ушуларга колдоолор болобу? Бизде же сөзсүз готовый бизнесмендер келип кошулуш керекпи сиздерге? Көбү мындай түшүнөт да, Сез Бишкек десе булар инвестиция салып, ушу даяр проекттерди өндүрүп кете алат. Биз кызмат аткаруучу гана милдетти аркалайбыз да. Бизге келген инвесторлорго шарт түзүп берип, бул жерде жумуш жүргүзгөнгө биз аркылуу мүмкүнчүлүктөр болот да. Эркин экономикалык аймак экспорттук потенциалды көбөйтүү максатында жана жумуш орундарынын камсыз кылуу максатында ачылган да. Ошол себептен бизге сырттан келгендер көп. 36 өлкөнүн өкүлдөрү бар биздин өлкөдөчү. Алар келишет дагы ошо сырый оборудование алып келип бизде жумуш орундарын түзүшөт. Алар чыгарган товар өлкөдөн чыкканда биздин өлкөгө акча кирет, валюта кирет. Ал бир сыйра мунт айланып чыгат. Мисалы сиз менден продукт аласыз, мен бирөөдөн үй алам, ал бирөөдөн машина алат, ал бирөөдөн дары алат, ушинтип айланып бир тиги айлык төлөйт. Ушинтип айланып чыкканда эле ар ким өзүнүн пайдасын көрүп атып, өлкөдө мындай киреше пайда болот да. Жана Ататүрк айткан эмеспи, өндүрүшү жок өлкө кул болуп ойгонот депчи. Ошол себептен азыр чынына келгенде Кыргызстан жанагы эл аралык көргөзмөлөргө барганда ушу биздин эркин экономикалык аймакта чыккан продукциялар менен эле мактанат, бир 70-80%чы. Биз ошол сырттан келген инвесторлордун күчү менен гана заманбап продукцияларды, сапаттуу продукциялар чыгарып өзүбүз менен мактана алабыз да. Ошол себептен биздин ишкерлер деле сырттан инвестор таап келип, себеби сырттагы инвесторлордун көбү эркин экономикалык аймакка барышат да. Себеби ал эч кандай саясий абалдан көз карандысыз. Мисалы бизде канча жолу бийлик алмашты, бизде 25 жылдан бери туруктуу иштеген компаниялар бар. Ошол эле саясатчылар кызматтан кетип бул жактан компания ачып иштегендери толтура.
бул жакта туруктуулук бар да. Ошол себептен инвесторлордон көрө эркин экономикалык аймакка келет. Биздин ишкерлер дагы туруктуулукту кааласа, ошол жактан биргелешип инвестор таап бул жакка иштегендер толтура, эки тараптуучу. Ошол себептен эми идеясы бар болсо, сырттан инвестор тапканга болот да. Анда mesela бүгүнкү маектин соңку катары Кыргыз элине өзүңүздүн каалоо тилегиңиз, сөзүңүздү. Эми Кыргыз элине биз эмне кылабыз? Өлкөдө инвестициялык климат бул тынчтыкты каалайт да. Кайсы өлкөдө тынчтык, туруктуулук болсо, ынтымак болсо, ошол жака инвестор келет. Ал эми биз жалпы элге эмнени айтабыз? Жанагындай чагымчылдар, жалган маалымат таратып, бирөөнү жалган каралап, акча алып ошо менен жашагандарга ишенбеш керек. Мен дайыма булактын маалыматтын булагына карап, ошол маалыматтын чын экенин дароо аныктайм да. Эгер бир адамды массалык түрдө жамандап аткан болсо, бул демек саясий заказ деп түшүнөм. Мисалы мени жамандай берсин, мен көнүп эле калгам өмүр боючу. Бул нерсеге көңүл бурбайм. Бирок эркин экономикалык аймак деп мен атым аталып неме кылганда бул жалпы өлкөнүн климатына таасир этет да. Ошол себептен ушул жагынан этият болсок, мисалы жанагы Илгиз Шаменовдун айыптоосу 7-1-11 пункту боюнча болуп атпайбы? Бул боюнча керек болсо Путинге чейин маалыматы бар. Талаш маселе да, эки тарап соттошуп келатат. Төлөш керек, төлөбөш керек депчи. Ал акча төлөнгөн күндө да биздин бюджетке түшпөйт. Ал барып туруп Россияга түшөт. Ал жакта биздин үлүшүбүз 1,9%. Биз тескерисинче ишкерлерибизди колдоо максатында биз аны төлөгөнгө мамлекетибиз чуркашыбыз керек да. Себеби бизде жок сырьёлорго сырттан сырьё алып киргенде поштына төлөнбөйт деген учур да булчу. Ошого түшүнбөй эле монтип алып чыкканы, бул элди дүрбөткөнү, жалган маалымат таратканы, анан коррупция бар, Сез Бишкекте коррупция бар, прокуратура мондай коррупцияга аралашкан деген бул мамлекеттин беделин түшүрөт да. Ошол себептен бир-бирөөнү айыптоодо конкретный фактылар менен бир сыйра талдап алып, анан неме кылыш керек. Муну бүт тергөө органдары билет. Атайын кызматтар деле тигилерге түшүндүрүү максатында чакырган. Силердин айтканыңар туура эмес, бул неме каралган маселе, текшерилген маселе депчи. Ошол себептен элди маалыматты кабыл алууда туура кабыл алып, жана туура реакция кылууга чакырам. Анткени өлкөбүз тынчтыкты, туруктуулукту камсыз кылса, анан өнүгүү өсүү болот да. Мына ошентип бүгүнкү көрсөтүүбүз да соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнгө чейин саламат болуңуздар.